Мегакомду сатууга болбойт. Жалганды да окшоштуруп айтыш керек. Муну азыр коллегалар айтып кетти. Эгерде менеджерди которуп, аны оптимизация жолдоруна барып өнүктүрсө болот. Ага жетпегенде бүгүн иштей албай атат дегенде 1 миллиард 600 миң дивиденд берип атса, ал ишкананы эмнеге сатабыз? Дагы кесиптештерден угуп калдым, чай менен алектенген адамга сатабыз деп атасыздар. Сиздерге мисал катары айтайын. Мына ушул жерде мен демилген менен да бир депутат. Жана ГЭСтер боюнча Чакан ГЭС ушул жерде 2 комитетке протокольный поручение берип комитет өтүп 90 депутаттын колуна берсек, ошого карабай тендерди өткөрүптү Лигласка саттыңар эле. Аяк эмне болду? Же бүгүн азыркы биздин өкмөт şu ГЭСти сатуу, Кумтөргө келишим койду, азыр эми Мегакомду сатуу чечим кабыл алынат. Силердин алдыга койгон максат ошобу? Мегакомду эч сатпашыбыз керек биз. Мамлекетке дивиденд алып келип аткан мекемени кармап турушубуз керек. А 12 гектар жер боюнча, урматтуу төрага, мен сизден суранат элем, протокол тапшырма бериң тийиштүү комитетке. Биз депутаттык комиссия түзөлү. 12 гектар жер коттедждер менен 2 миллион долларга сатылат деген бул кылмыш да, кылмыш. Биздин укук органдар каякта карап турат? Мына коррупция менен күрөшөбүз деп кыйкырып атабыз. Турбайбы коррупциянын аракети, көз көрүнөлү. Ошондуктан мен сизден суранам, протокол тапшырма берсеңиз тийиштүү комитетке. Бул боюнча депутат комиссия түзсөк.